Таштаган ар бир кадамыбыз биздин пайдабызга же тескерисинче зыяныбызга кызмат кылгандай эле жеген ар бир азыгыбыз жана ичкен ар бир суусундугубуз биздин ден соолугубузду жакшыртат же тескерисинче начарлатат. Эгерде салмак коштуруучу азыктарды дайыма жана көп жеп жүрчү болсок, биринчи кезекте курсагыбыз чоңоет. Курсак чоңойгондон кийин акырындап отуруп бул жировой гепатозго алып барат. Жировой гепатоз эгер көңүл бурулбаса гепатитке айланат. Гепатит цирроз болот. Ошентип отуруп адамдын өмүрү кыскарат. Бул жалгыз зыяны эмес. Салмагыбыз көбөйгөн сайын кандагы ушул зыяндуу холестериндин дагы көлөмү көбөйүп олтуруп, ал акырындап атеросклерозго алып барышы мүмкүн. Атеросклероз болсо инсультка алып барат. Анан эгерде сиз эркек адам болсоңуз жана курсагыңыз канчалык чоң болсо, жыныстык жактан дагы ошончолук алсыз болуп бара бересиз. Ал эми аял адам болсоңуз жана сиздин ушул эне болушуңуз керек болсо, эгерде салмагыңыз көбөйө турган болсо, сиздин дагы эне болуу мүмкүнчүлүгүңүз кемейет. Ошондуктан салмагыңыздарга дагы өзгөчө көңүл буруп коюңуздар. Эркек адамдын курсагынын өлчөмү генектин тушунан эсептегенде 94 сантиметрден ашпаш керек. Аял адамдардыкы 80ден. Эгерде өзүңүздөргө карап жакшы жүрчү болсоңуздар, биринчи кезекте жашоо образыңыздар жакшы болот, ишке болгон жөндөмдүүлүгүңүздөр дагы төмөндөбөйт, алсырабайсыздар. Эң маанилүүсү өмүрүңүздөр берекелүү болот. Узак каарылыкка чейин жашайсыздар. Ошондуктан жеген ичкениңиздерге өзгөчө көңүл буруңуздар, башында айтканымдай. Анан бул маселеде сиздерге адистин кеңеши керек болсо, биздин арыктоо курсубуз дагы деле уланып жатат. Ошого катышсаңыздар болот. Мүмкүн болушунча аз убактыңыздарды алып жана аз каражатыңыздарды короттуруп сиздерди арыктоого жана ошондой эле ден соолугуңуздарды жакшыртууга жардам беребиз. Байланышуу үчүн 0504 44 55 28 номер иштейт. WhatsApp'тан жазасыздар.